Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен алгачкы онлайн тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Тарбия саатка даярданып, дептер ручкаларыбызды алып, конт коюп угуп турабыз. Бүгүнкү силер менен өткө турган темабыз окуучунун жекече гигиенасы. Максатыбыз окуучулар гигиена эрежелери менен таанышат, гигиенаны сактоонун жолдорун үйрөнүшөт. Мен силерге бир канча сүрөттөрдү коёмун, ушул сүрөттөргө көңүл бурабыз. Сабактын жүрүшү. Окуучунун гигиена эрежелерине эмне кирет? Дене гигиенасы, кийим гигиенасы, акыл гигиенасы. Биз силер менен жогоруда сүрөттөргө көңүл бурдук. Сүрөттөрдө биз күнүмдүк турмушта тазалык боюнча, гигиена боюнча иштете турган каражаттарыбызды көрдүк. Жана ошондой эле кандай пайдалануу жолдорун дагы көрдүк. Бүгүн силер менен биз дене гигиенасы, үй гигиенасы, акыл гигиенасы, кийим гигиенасы боюнча кыскача таанышып алабыз. Дене гигиенасы. Дене гигиенасынын бир канча эрежелери бар. Тери гигиенасы, кол гигиенасы, колду күтүү, ага кам көрүү, чачты күтүү, ага кам көрүү, тишти күтүү, ага кам көрүү. Бүгүн силер менен биз тиш жөнүндө сүйлөшөбүз. Тишти биз кам көрүү үчүн күнүгө 2 маалдан жууп туруубуз керек. Эртең менен саар турганда, кечки маал жатарда. Ар бир окуучунун өзүнчө тиш щеткасы болуусу зарыл. Ар 3 айда жаңыланып туруу керек. Тиштиге биз кам көрүү менен биргеликте организмибиздеги ашказанга барган тамактардын сиңирүүсү дагы жардам берилет. Себеп дегенде биз тиш менен желүүчү тамактарды майдалап беребиз. Колдун дагы өзүнчө эрежелери бар. Колдун жууда биз мүмкүн болушунча суук самын менен жуусак жакшы болот. Самынды алаканга алып, аны манжалардын арасына жишип, таза жуушубуз керек. Колду качан жуубуз? Колду көчөдөн киргенден кийин, тамакка отураардан мурда, сырттан кирип, мектептен келгенден кийин биз колубузду тазалап жуушубуз керек экен. Үй гигиенасына. Үй гигиенасын биз жашап турган үйүбүздү дайым ар түрдүү заттардан тазалап турушубуз. Күнүгө ар бир комнатаны желдетип, чаңдарын сүртүп туруубуз зарыл экен. Акыл гигиенасы. Акыл гигиенасына мен силерге көбүрөөк ой жөнүндө айтып өтсөм. Ой бул адамдардын жашоосундагы негизги таасир этүүчү курал. Айрыкча азыркы замандагы социалдык тармактарда, WhatsApp тиркемелеринде келген ар түрдүү ашыкча маалыматтарды окубаганга аракеттенүү керек. Алардын ордуна кызыктуу жомокторду, ар түрдүү чыгармаларды окусак, бизге пайдалуураак. Адамдын ой жүгүртүүсүнө сөз байлыгын дагы өстүрөт. Кийим гигиенасы. Кийим гигиенасында өзүнчө эрежелери бар. Биз күнүнө мүмкүн болсо кийимдерди алмаштырабыз. Кийимди кийгенде дагы аны таза кармоо керек. Биз кийимди тар кийбөүбүз керек. Тар кийсек биздин денебиз кысылып, дем алуубуз кыйланат. Сырттан келгенден кийин кийимибизди алмаштырып, анан үйгө кирүүбүз зарыл. Кийимди таза кийүүгө үйрөнгүлө. Балдар, силер менен бир канча гигиеналар боюнча таанышып өттүк. Демек, биз бул гигиеналарга эрежени бирдей сактап келсек, биз гигиена эрежелерин туура пайдаланып жаткан болобуз. Түшүнүктүү болдубу, балдар? Демек, үйгө тапшырма. Мен эмне үчүн гигиена эрежелерин сакташым керек деген тема боюнча өзүңөрдү кыскача оюңарды дептериңерге билдиргиле. Жана ошондой эле тазалык боюнча макал каптардан жаттагыла. Соо болом десең, сергек бол.
Deni sақтын ömürü uzun. Ушуну менен бүгүнкү тарбия сатуу соңуна чыкты. Рахмат балдар, саламатта калгыла.